анан 3 жылга чейин, 5 жылга чейин, анан кийин жабырлануучу тосмо арыз жазса, ал иш кыскартылып, жоопко эч ким тартылчу эмес. Бирок азыр 2019-жылдан баштап ала качкан боюнча бирөөлөр шектелип кармалса, анда ал 175 берененин 3-категориясы менен жоопко тартылат. 3-категория бул 5 жылдан 7,5 жылга чейин жазага тартылат да, жоопкерчиликке тартылат. Анан жабырлануучу дагы тосмо арыз жазган күндө дагы бул жардам бербейт. Жабырлануучу тосмо арыз жазса дагы иш по факту каралат да. Эми Бурулайдын иши боюнча айтып кете турган болсом, ал жердеги биз кандай кыйынчылыктар менен мындай жолуккан, кандай кыйынчылыктар менен баягы кездешкендерибизди айтып берсем, биз Бурулайдын атасы Турдалы байке бизге кайрылгандан баштап биз ишти таба алган жокпуз. Кайсыл жерге арыз жазылып, кайсыл жерде иш каралганын ошону таба алган жокпуз. Жайыл РОУДсуна бир нече жолу барганбыз. Анан кийин гана биздин жанагы СНБга биз кагаз жазып, арызны бизди жабырлануучу катары сурагыла, бизди жабырлануучу катары тапкыла, тергөө амалдарын жүргүзгүлө деп өзүбүздүн талаптарыбызды койгондон кийин гана ушундай резонансный иш ошондо гана анан ордунан жылганда. Ошондо Бурулайдын иши боюнча бизге абдан оор болду. Себеби биз Бурулайдын атасы, энеси, эжелери, агасы менен мындай тыгыз байланышта болуп жаттык да. Алардын ушундай өздөрүнүн ушундай көкүрөк күчүк баласын жоготкондугуна байланыштуу ушундай өздөрүнүн моралдык ушундай абалынан баягы биз дагы эми мен коллегам Абдумоменова Назира экөөбүз алып бардык бул ишти. Экөөбүз дагы баягы аял болгондуктан, эне болгондуктан бизге дагы айптан оор болду. Анан тергөө иштеринде бул жерде деген тергөө амалдары бүтүп иш сотко берилгенде, Свердлов райондук соту карап жатканда, Бөдөшев менен Сейитовдун адвокаттары, бул урдап кеткен, өлтүргөн бала менен ошого жардам бергендердин адвокаттары бул жерде Бурулайды күнөөлөй башташты да. Бурулай өзү 3 жыл сүйлөшүп жүргөн, Бөдөшев менен экөө кыз жигит болчу, ата-энесинин баягы уруксат бербегендигинен ушул кадамга барышты деп. Бирок биздин ошол далилдеп бергиле, 3 жыл сүйлөшүп жүргөн кыз жигитти жок дебегенде 3-1 сүрөтү болот. Ал жерде жора жолдоштору менен баягы тамактанууга барып жүрүшүптүр, сейилдеп жүрүшүптүр. Ошол жерден далилдеп бергиле, сүрөттөрдү бергиле, фактыларды бергиле десек, эч кандай фактыны берген жок. Бурулайды ала качып баратканда кошуналар үйүнөн, Бурулай үйүнөн чыгып, магазинге кирген убакта ошондо аңдып отуруп ала качып кетишкен. Ошол жерде ала качып көтөргөндө баягы Бурулай жардамга сурап кыйкырып эметке магазиндеги дүкөндөгү баягы сатуучу чуркап чыккан. Ошол жерде кишилер чыгышкандагы Бурулайдын жанагы кийип жүргөн бут шлёпкасы түшүп калган ровудда, жайыл ровудсунда Бурулай жылаңайлап жүргөн. Аны ошол жердин кызматкерлери дагы сурак бергенде ошону тастыктап беришкен да. Бул эмнени айтты, бул эмнени далилдейт? Бул Бурулайдын көңүлү жоктугун далилдейт да. Ал Бөдөшев менен эч кандай баягы кыз жигит болбогонун далилдейт. Экинчи фактысы, Бурулайдын биринчи бул баягы окуяга чейин дагы 1,5 ай мурун ала качып кеткен. Ушул эле бала ала качып, бирок баягы
бизде ачуу азар андай мындай деп коет. Ошентип келгенде Турдалы байке айткан, бул менин эң кичүү кызым. Мен бул кызымды үйдөн узатам, салтым менен узатам. Мындай урдап андай мындайыңарды койгула деп Бурулайды кайра кайрып келишкен. Орто жолдон кайрып келгенде ошондо Бурулай айтканда айтып бериптир, эми биз биз аны ошол эжелеринин айткан берген көрсөтмөсүнө ылайык Бурулай айтып бериптир. Бул Бөдөшевга мен ага катары, байке катары гана сыйлайм, себеби ал силер менен ушул маршрутка айдашат. Ушул бир маршрутка бир линияда айда кабыл алышымын. Аны мен эч кандай турмушка чыкканга ага көңүлүм жок деп айткан. Мен угулуп жатабы? Что-то өчүп калдым. Ошол баягы биринчи ала качып келип кеткенден кийин Бурулай мен өзүмдүн жигитим бар дегенден кийин гана баягы жигити эми азыр атын айткандан деле пайда жок. Келип баягы өздөрүнүн жана мен жогоруда айтып кеткендей сөйкө салуу, жоолук салуу салттарын жасап, июлдун бир датасына белгиленден кийин ошону билип алып, ошону угуп туруп, Бөдөшев ошондо экинчи жолу ала качып кетип, анан жанагындай жолго барып жатат да. Ушул ровднын ичинен ошол милиция кызматкерлери жүргөнүнө карабай, ушундай бир наглый бир адам өлтүрүү болду да. Бул адам эгерде Бурулайды жакшы көргөн болсо, мынчалык зөөкүрчүлүккө барбайт эле. Зөөкүрчүлүккө барбайт эле дегенимдин себеби иш материалдарында экспертизанын корутундуларына ылайык Бурулайдын денесине 3-4 жолу бычак сайылган. Жана чекелеринде, тизелеринде баягы тытыктар, сыйрылгандар болгондо, ал ошол комнатанын ичинен баягы чачынан сүйрөп, ушундай бир аябай зөөкүрчүлүк, мыкачылык менен адам өлтүргөн да. Андан кийин гана бул өзүнө өзү баягы бычак сайып өзүнүн өмүрүн кыйганга аракет жасаган. Ошол Бөдөшевга 3 берени менен күнөөлүү деп табылган. Биринчи жолу ала качканын, экинчи жолу ала качканын жана зөөкүрчүлүк менен адам өлтүрдү фактысы менен баягы күнөөлүү деп табылып, анан жаза белгиленген. Андан тышкары дагы көп жолу дагы ала качуулар болду. Дагы бир практикада бир ала качууну айта кетсем, көлдө ата-энеси жок кызды чогуу иштешкен эжелери, эже эмес, эми чогуу иштешкен тааныштары көлгө эс алып келебиз деген алдоо жолу менен көлгө алып барып, ошол жерден отургузууга баягы аракеттерди жасаганда, көпчик деп коебуз го, кыздар ошол көпчигин сындырышканда баягы айтып атпаймынбы, бул ала качканда каршылык көрсөтөт, кыз каршылык көрсөткөндө баягындай жанагындай физикалык жактан күч колдонулат да. Ошол кыздын ошол көпчиги сынып, андан кийин деле көп фактылар болду, бирок тилекке каршы жанагындай туугандары, ата-энелери кыздарды кыйнашып, арыз жаздырып, ошол балдарга болгон претензияны отказ кылып, же болбосо ошол жерге жашайсыңбы сен деген үч ай жолдор менен мындай иштер жабылып келет да. Эгерде суроо болсо мен жооп берейин, убакыт албай. Кантип келди? Саламатсызбы, Эсения. Бул мен Мурзабай Дооранов. Аталар кыздарды колдойбуз деген кыймылда. Ушул биздин кыймыл жанагы
турдалы биздин курдашыбыздын бүт президентке, министрлерге сотто үнү кылбай, бүт жерге барып өзүнүн кызынын эмнесин коргой албай жүргенде анан кийин биз ойлонуп анан ушундай кыймыл түштү эле да. Менде мындай суроо да. Бул мамлекет эми Бурулайдын окуясы биздин оюбуз боюнча бул Кыргызстандагы кыздарга, аялдарга эле эмес, биз кыздарга карата зомбулуктун, ушу эмне көрсөтүүнүн эң чокусу жана эң эмнеси деп эсептейбиз дагы. Анан Кыздар Федерациясына жана өзүбүз дайым сунуш берип атабыз. Жүрөгүмдө Бурулай деген компания кылып, анан буну жылдан жылга şu Kırgızistan'da bir daha kız Ала-качууга жоюлмайынча şunu жүргүзүш керек. Bunun күрөштүн символу Бурулай дегенди. Шундай сунуштап анан өз үстүмнен айтып атабыз да. Эми шунда суроо. Ушул Бурулайдын мүнөзүндө бир 2-3 милиционерди соттомуш болуп эмне болду? Бирок мынагу мамлекеттин жоопкерчилиги канчалык деңгээлде да? Мисалы үчүн биз билебиз, Кыргызстан жанагы резолюциялар балдар укугунун эмнесине колду коюп, анан сырткарыдагы детский ранний брак деген резолюцияларга кол коюп, ошону мен аткарам деп, анан ошолорду иш жүзүндө аткарбастан, анан ушундай эмнелерге жол койду деген биздин ушундай пикирибиз бар да. Биз ушу мамлекеттин жоопкерчилиги канчалык? Анан ант берип, мына президент болуп, өкмөт башы болуп, министр болуп, ушуга жооптуу атайын органдар бар да, ошолордун ант берип, ар бир кыргыз граждандарынын укугун коргойм деп коюп туруп, анан эмне кылганы канчалык деңгээлде да? Бул жоопкерчилиги канчалык деңгээлде? Саламатсызбы, рахмат. Бул жерде Бурулайды бул Ала-качуунун гана курмандыгы эмес. Бурулай бул биздин ушул ички иштер башкармалыгынын структурасынын ушундай десем бир өзүнүн кызматына ушундай кыянаттык карагандын милициялардын дагы курмандыгы деп эсептейбиз да. Эмне дегенде себеби мен эгерде ооруп калсам, мен дарыканага барам. Дарыканага барып, ал жерден жардам алам. Эгерде мага коркунуч туулса, мен милицияга барам. Милицияга барып, ал жерден дагы защита алам да, камкордукту, жардамды алам. Бул жерде болсо, ушул баягы Бурулай ровдга милициялар кармап, ГАИ кызматкерлери кармап, милицияга келгенде Үн жок болуп кетти го. Үн жок, Наргиза. кулатабы, эметип өчүп калып атат да. Эми угулду. Сүйлөй бериңиз. Өчүп калып атат да. Ушундай ушу Бурулай ровдга киргенде ушундай бир үмүт пайда болгондо мени мынакей милиция кызматын коргойт депчи. Тескерисинче ошол ровдунун ичинин бөлүмүнөн каза болуп атат да. Бул бүткүл дүйнөгө ушу биздин азыркы учурдагы биздин милициянын жүзүн көрсөтүп койду деп эсептейм да мен. Шалаакылыгын биздин милиция кызматкерлеринин шалаакылыгын көрсөтүп койду деп эсептейм да. Бул жерде мамлекеттик деңгээлдеги жоопкерчилик
айта кетсем, ал жерден ошол именно жайыл ОВДсынын баягы жетекчилерин, ошол жерде бир канча 20 ашык кызматкерлерди жумуштан кетирди. Ошол эле болду. Азыр ал жумуштан кеткен кызматкерлер кайра башка кызматтарда ордунда иштеп атышат. Жана милиция кызматкерлеринен 3 кызматкерди айып пул салышты да, 3 кызматкергечи. Бирок эми ал 3 кызматкерге айып пул салганда деген баягы соттолду болуп эсептелет да, жана алар кайра органдарга иштей алышпайт. Биз тергөөдө милиция кызматкерлерине шалакылык эмес. Бул ошол Бөдөшевка, ошол Бөдөшев Бурулайды өлтүргөнгө кандайдыр бир шарттарды түзүп берди. Ошолорго соучастник деген дагы элерди койгула. Ошол боюнча жоопко тарткыла деп биз аябай көп жерге кайрылдык, ошо турдалы байке болуп, президенттин да атына кат жаздык, биздин улуттук коопсуздукка да кат жаздык, көп жерлерге кайрылдык, бирок тилекке каршы аларга ошол шалаакылык гана беренесин коюп койду да. Жана толук башка дагы ошо Бурулайдын өлүмүнө тиешеси бар башка кызматкерлер дагы жоопко тартылган жок. Ал боюнча кийин дагы арыздарды жазганбыз, бирок көп жерде өткүм келип атат. Бул жерде кыздар өзү жалгыз баягы кандай бир жете албайт өзүнүн көздөгөн максаттарына. Бул жерде биз бир эмес 2 адвокат менен кошо турдалы байке жоопко тарта албай калдык да, керектүү деңгээлде жоопко тарта албай калдык да. Биздин өкмөттүн, биздин ички иштер башкармалыгын, биздин ушул сот системасынын кандай десем өңү да болчу. Азыркы кездеги ушундай өңү, азыркы кездеги ошо кыздардын өздөрүнүн проблемалары менен, өздөрүнүн оорулары менен жалгыз өздөрү бетме бет гана калып, жалгыз өздөрү күрөшүп, эч кандай мындай бияктан тыянак чыкпагандыгы айтып кетким келет да. Бул жерде да суроо болду, Бөдөшевдер канча жылга кесилди деп. Биз Бөдөшевдерди баягы ушундай зөөкүрчүлүк менен ушундай өлтүргөндүгүнө өмүр бою жазасынан кесилсин деп сураганбыз албетте. Бирок жаңы чыккан кодекстер жол берген жок кандай жаза кылганына. Биринчиден, экинчиден ал Бөдөшевдү дагы жеңилдетүүчү жагдай катары мурда соттолбогонун, жаштыгын эске алышып, 22 жылга кезишкен да. Жанындагы Сейитовду 7 жылга кезишкен. Бул жерде дагы суроо болду, Бөдөшев не нужный свидетель деп. Жок, бул жерде Бөдөшевдүн милициянын албетте күнөөсү бар, милициялардын кызматкерлеринин албетте күнөөсү бар. Ал Бөдөшевди ошолор кармап келгенде эле анын статусу задержанный болот да, анткени деген рация менен айтылып, ушундай ориентировка берилип кармалгандан кийин ал задержанный болуш керек дагы. Ал жанагындай 1-май ОВДсынын тергөөчүлөрү келгенге чейин, милиция кызматкерлери келгенге чейин ал деген жанагындай камеранын ичинде, ошол жайыл ОВДсынын ичиндеги камеранын убактылуучу кармоочу жайында кармалыш керек болчу. Жок дебесе колуна наручник салыныш керек болчу да. Ал болсо кенен кезир ошол короодо бир автоматчикти кайтартып коюшкан. Ал болсо кенен кезир ичине кирип чыгып жүрүп, ошентип ошол Бурулай отурган жарандарды кабыл алуу бөлүмүнө кирип, ичинен бекитип, жанагындай кылмышты жасап атат да. Бул жерден эмне үчүн жайыл ОВДсынын тергөөчүсүн жоопко тартышты? Себеби ал деген Бурулайды өзүнүн кабинетине, 2-этаждагы өзүнүн кабинетине алып чыгып, Бурулайдан түшүнүк кат же болбосо арыздарын алыш керек болчу. Ал тергөөчү дагы өзүнүн иштери менен ушул өзүнүн ордунда жок, башка жерде сырт жакта өзүнүн иштери менен жүрүшкөн да.
бир эмес 2 тергөөчү болгон. Ошол экинчи тергөөчүнү дагы биз жоопко тарткыла деп ал жерден эч кандай жыйынтыкка жете албай калдык. Бул жерде дагы мен бир сурооду улантайын дедим эле да. Бурулай дегенде Бурулайдын окуясы ушул күндө дагы, может азыр ушул секундда дагы уланып атат да. Ал айтканым азыр деле кыздарыбызды мурункудан дагы муногу коронавирус убагында ала качуулар күчөдү. Анан жашы жете элек өспүрүмдөрдү ала качып атат деген тынчсыздануундай ойлор эмнелер чыгып атат да, фактылар чыгып атат. Эми Бурулай деп эмне кылганыбызда биз ушул иш аракетибиз Кыргызстанда мына булар улуттук кыздар федерациясы, булар уюм, 18 жашка чейинки кыздардын уюму. Сиздин как юрист катары шулар кандай иш кылыш керек эле да? Мына Бурулайдын окуясы болгондо. Анан мына азыр өзүңүз көрүп атасыз, Facebook'та аябай эмне кылып атат, 13 жашар кыздын андай зордукталып, анан судьяны эмне кылып, судья, бийлик эли плакат көтөрүп чыгып айылдан, анан 13 жашар кыз бузулуп кетти эле деп, анан бир аксакалы чыгып атат, жанагы балдарды дейт, балдарды ушу кыз жолдон чыгарган деген баягы коомдук пикир кылышып алып, баягы биздин коомубуз дайым ушу аялдарды анан кыздарды күнөөлөйт да. Ушул боюнча мына кыздар федерациясы, ушу кыздарыбыз кандай үн кошуп, мыйзамдарда кантип айтылат да, канткенде ошол жабыр тарткан сизге окшогон адвокаттарга колдоо болот эле да, кандай иштерди кылганда федерация кыздар кандай үн кошуш керек, ушундай акыйкатсыздыктарды четтетүү үчүн буга кандай кеңеш берет элеңиз да? Албетте ала качуу баягы ушу Бурулайдын окуясы өткөнүнө бир 2 жылдын эле убакытай болду да. Бул ала качууну бул баягы салт деп канчалаган жылдардан бери, 40-50 канча жылдан бери ушул салт катары пайдаланып келгенбизде, эми муну толугу менен баягы биздин менталитеттен, бизден толугу менен чыгарыш бул дагы бир топ убакыт керек да. Анан кийин бирок ушул тилегибиз эле, баарыбыздын тилегибиз эле Бурулайдын окуясы кайталанбаса экен депчи. Кыздар федерациясы ушу түзүлгөнүнө ыраазычылыгымды билдирет элем дагы. Жана ушул кыздар федерациясын ушул Бурулайдын ушул баягы курмандык